Бисмилла. Мен кейде намазда жаңылып калам, анан кайра башынан баштап окуйм, анткени сажда сахваны кандай жасашты билбейм. Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, эгерде пешим намазынын 4 рекат сүннөтүндө жаңылып калсам, сажда сахвды пешим намазынын аягында жасаймынбы? Аллах ыраазы болсун сизден дейт. Бул боюнча көп эле айттык, анан Чубак устазыбыздын атайын жаңылуу саждасы деп интернетке жазсаңыз чыгат, кеңири сабактары бар. Бирок түшүндүрүп берейин сизге азырынча. Жаңылуу саждасы деген мындай. Адамдын намазында милдеттүү аткарыла турган парыз амалдар бар. Анан важип милдеттен кийинки тура турган аткарыш милдет, бирок парыз даражасындагы эмес. Анан сүннөт амалдар бар, анан мустахаб ылдый кете берет. Намаздын парыз амалдары, мисалы, намаздагы рүкү сажда бул парыз болот. Бир рүкүнү же сажданы кылбай таштап бүтүрүп койсо, намаз кабыл болбойт. Намазды кайталап окуш керек. Бирок парызды кечиктирип унутуп калды, акырында кылды. Анда сажда сахва, жаңылуу саждасы менен толуктайсыз. Жаңылуу деп атат. Атайлап кечиктирсеңиз ал жардам бербей калат. Кээде мындай ойлонуп кетип, ойго берилип кетип жаңылышса. Намаздын важип амалдарында жаңылып ордунан, мисалы, Фатиха сүрөсүнөн биринчи рекетте зам сүрө окушуңуз керек эле, зам сүрөсүн окубай унутуп кеттиңиз. Рүкүгө кетип калдыңыз. Акырында эки ат-тахиятты окугандан кийин, ат-тахиятта ташаххудты окугандан кийин эки жакка салам бересиз деген сөз. Ал эми намаздын сүннөттөрү, мустахабтары үчүн сажда сахва кылынбайт, бул важиптер калгандыгы үчүн. Кыскача түшүнүктүү болдубу сизге?